Чыккан кыз шийден тышкары. Жээнбеков талкууга түшкөн кыз күйөөсү тууралуу айтты. Өлкө башчыга үй бүлөңүз тууралуу дээрлик маалымат жок экен. Жакындарыңыз элге жардам берип жатабы деген суроо берилген. Кызым Бактыгүл Жээнбекова күйөө балам менен пандемия башталгандан бери апрелден тарта эле муктаждарга, дарыгерлерге тамак аш, дары-дармек таратып, колунан келген жардамын берип келе жатат. Бул тууралуу өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков биринчи радиого маек берип жатып айтканын президенттин маалымат кызматы билдирди. Өлкө башчыга жакында эле медицина факультетин бүткөн президенттин кызы эмнеге эл катары оорулууларды дарылабайт деген талкуулар болду. Сиздин үй бүлөңүз тууралуу дээрлик маалымат жок экен. Жакындарыңыз элге жардам берип жатабы деген суроо берилген. Жээнбеков кызы медик эмес экенин айтып, учурда балдары менен үйдө экенин белгилеген. Кызым боюнча тактоо киргизип коеюн. Ал Славян университетинин финансы факультетин бүтүргөн. Кудайга шүгүр жакында эле экинчи уулду болуп, азыр балдары менен үйдө. Чыккан кыз шийден тышкары дегендей, өз үй бүлөсү менен алек. Күйөө балам экөө пандемия башталгандан бери апрелден тарта муктаждарга, дарыгерлерге тамак аш, дары-дармек таратып, колунан келген жардамын берип жатыптыр. Кыз бала ата-энеге өзгөчө күйүмдүү болот экен. Айрыкча мага абдан күйөт. Терс таасирин тийгизип албайын деп өзүн көп нерседен чектейт. Кайрымдуулук иштеринде эле тынч жасап жатат. Аны токтотпойт деп ойлойм деп жооп берген президент. Ал жубайыдагы кайрымдуулук иштери менен көптөн бери алектенип келе жатканын кошумчалаган. Жубайым көп жылдан бери эле мүмкүнчүлүккө жараша кайрымдуулук ишин жасап келет. Бирок кайда, кимге берет? Алган кишилер дагы жардамды жубайым берип жатканын билбейт. Баягы оң колуң бергенди сол колуң билбесин деген принцип менен иштеп келе жатат. Азыр деле үй бүлөбүздүн мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол кайрымдуулук иштерди улантат деген өлкө башчы. Белгилей кетсек, өлкө башчынын бир уул, бир кызы бар. Булак Спутник KG сайты. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Азимжан Аскаровдун өлүмүнүн болжолдуу себебин айтты. Азимжан Аскаров оң тараптуу пневмония диагнозу менен түшүп, кычкылтек концентраторуна туташтырылган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Азимжан Аскаровдун каза болгону тууралуу расмий билдирүү таратты. Маалыматка ылайык, ал номер 47-Абак жайынын ооруканасына оң тараптуу пневмония диагнозу менен түшүп, кычкылтек концентраторуна туташтырылган. Сатурациянын деңгээли 80-83 болчу. Ал туташтырылган концентраторду атайын алып салып, каршылык көрсөткөн. Аскаров дарыгердин көзөмөлүндө болду. 25 июлда саат 9:30 кайрадан кычкылтек концентраторун үзүп салып, 10:30 көз жумган деп айтылат билдирүүдө. Аскаровдун сөөгү Республикалык соттук медициналык экспертиза бөлүмүнө жиберилген. Ал жерден атайын экспертиза жүргүзүлүп, укук коргоочунун өлүмүнүн себеби аныкталат. 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаров Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Жаңы Жер айылындагы номер 19 мекемесинде жазасын өтөп жаткан. Ал 69 жашта болчу. Булак Спутник KG. Курманайт быйыл кантип белгиленет? Муфтияттын 7 сунуштамасы. Муфтияттын маалыматына ылайык, Курманайт 31 июлда белгиленет. Мусулманчылыктагы эки чоң майрамдын бири быйыл айрым чектөөлөр менен коштолот. Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги пандемияга байланыштуу Курманайт кантип өткөрүлө тургандыгын жана анда эмнелерди эске алуу керек экендигин тактап көрдү. Суроолорубузга Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жооп берди. Айт намаз жана айттоо. Муфтият пандемияга байланыштуу айт намаз окулбай тургандыгын кабарлады. Ошондой эле көп адамдарды чогултуп курмандык чалуудан оолак болууга чакырат. Курмандык качан чалынат? Сое турган малды майрамга чейин даярдап алуу сооптуу иш болуп саналат. Айт күнү, андан кийинки 2 күн аралыгында чалынганы жакшы жана курмандыкты түндө чалуу сунушталбайт. Мындан сырткары аалымдар адамдарды топтошуп алып, үймө-үй айттагандан алыс болууну эскертет. Кимдер курмандык чалууга милдеттүү? Исламда колунда бар адамдардын курмандык чалуусу милдет катары каралган. Шарият боюнча кимде 193.700 сому же ага бааланган мал мүлкү болсо, ошол инсан милдеттүү түрдө курмандык чалышы абзел. Ошол эле маалда мусулман адамдарга же банкка карызы барлар ал күндөрү мал союуга милдеттүү эмес. Кандай малды курмандыкка чалуу керек? Курманайт күнү курмандыкка эркек ургаачысына карабай төө, уй, кочкор, кой,
теке, эчки сойсо болот. Мындан башкалары курмандыкка жарабайт. Майда мал курмандыкка бир адамдын атынан гана союлат. Бодо малды болсо бир нече кишинин атынан да союуга болот. Эгерде чогулган адамдардын арасынан биринин гана ниети курмандык эмес, башка максатта болсо ал кабыл болбойт. Ошондой эле ооруган, сокур, аксак, өтө арык, кулагы же куйругу жок мал курмандыкка жарабайт. Ал эми кулагы же куйругу бир аз кесилген жана бычылган малды курмандыкка чалууга уруксат. Эске сала кетсек, союла турган төө 5 жаштан, уй 2 жаштан жогору болушу керек. Кой менен эчки 1 жаштан өйдө болгону жакшы. Эгер козу чоң болсо, жарым жылдык деле болот. Курмандыкка чалынган малдын терисин, эт, жүнүн же баш шыйрактарын сатканга жол берилбейт. Курмандыкка союлган малдын этин бөлүштүрүү. Курмандыкка союлган малдын этин толук өзүнө калтырууга да, бардыгын таратып жиберүүгө да болот. Бирок этти 3кө бөлүп, бир бөлүгүн өзүнө, экинчи бөлүгүн кедей муктаждарга, үчүнчү бөлүгүн тууган туушкандарга берсе деле жакшы. Курмандыкка союлган малдын этин сатууга болбойт. Муктаждарга кол сунгула. Курман айтта колдон келсе жетим жесир, колунда жокторго да жардам бериши керек. Курмандыкка чалынган малдын этин таратып, соопчулук иштерге бел байлагандагы жакшы. Булак Спутник KG сайты. Айдана экөөбүз бири-бирибиздин көлөкөбүздө калбаганга аракет кылабыз дейт бүгүнкү каарманыбыз Ырчы Аваз Акимов. Ырчылар Айдана Дека менен Аваз Акимов үйлөнүп, балалуу болуп, ата-энелер айткандай, очор бачары болуп калышты. Апта каарманы менен үйлөнгөндөн кийин аял киши кантип өзгөрөөрү, жубайы экөөнүн ортосундагы айырмачылыктар, учурдагы көйгөйлөр тууралуу маектештик. Аваз, азыр ден соолукту баалап калбадыкпы? Биринчи ден соолуктан баштайлы. Үй бүлөң жакшыбы? Өзүң ооруган жоксуңбу? Шүгүр, ден соолук жакшы эле, үй бүлөм да жакшы. Бул пандемия ден соолуктун эле эмес, өмүрдүн, көңүлдүн, жашоонун баркын сездирип койду окшойт. Байлыкта, бийликте, атак даңкта маанилүү эмес экенин билдирип койду. Иши кылып дүйнө жүзүн бир силкиндирди. Мурун көпчүлүк анын ичинде мен да бармын. Башка нерселерди бакыт деп санап калган экенбиз. Өзүм деле алсам, тойлор, концерт жана башка деп жүрүп, жашоо мени жандап эле өтүп бараткан экен. Бош отуруп калганда көп нерседен рахат алса болоорун түшүндүм. Мурун чымчыктын сайраганына да көңүл бурбай калган экем. Азыр кайра жаралгандай болуп жатам. Бир сөз менен айтканда, жашоомду анализдегенге бир негиз болду. Менин оюмча, дүйнө эли оор уйкудан ойгонгондой болду окшойт. Бул абалдан тез чыгып кетсек деп тилек кылып жатам. Учурда эмне менен алексиң? Эми бош отуруп калганыбызга жарым жылдай болуп калбадыбы? Үйдө эле сыртка көп чыкпай, майда барат иштерди бүтүрүп жатам. Айылга барып келдик. Анан эл оор абалда турганда, эл өкүлдөр эмес, ырчылар көп жардам берип жатышты. Сырттан карап тура албайт экенсиң. Мен дагы колдон келген жардамымды берип жатам. Каражат кантип табам деген ой баарынын эле башына келсе керек. Сени да түшөлттүбү? Мен деле мындан ары кандай болот деп ойлондум. Эми жараткан эч кимди ырыскысыз таштабайт экен. Ага көп деле тынчсызданган жокмун. Үйлөнгөнүңө 2 жыл болуп калды. Кээде казан аяк кагышып кетип жатабы? Бизде казан аяк кагышпайт, кашыктар эле кагышат. Биз андай нерседен өтүп кеттик окшойт. Азыр бири-бирибизди изилдеп бүттүк. Урушканда да алдын ала сүйлөшүп алсаң болот. Менин жиним келип жатканда сен мынтип тур, сенин жиниң келип жатканда мен мындай кылам деп. Бизде чоң пикир келишпестик жок. Бир уруш болгон жерден 40 күндүк ырыскы качат деген сөздү аябай мээге түйүп алганбыз. Тултуюшуп калсак, ырыскыбыз качып кетпесин, кой токтотолу деп күлүп калабыз. Аялды түшүнүү үчүн да психолог болуш керек дешет. Айдананы түшүнгөнгө аракет кылам. Албетте кээде түшүнүксүз нерселер болуп турат. Анткени эркектер такыр башкача ойлонобуз, аялдар башкача ойлонот. Элдин баары эле билсе керек. Айдана шаарда өскөн кыз. Мен айылдык жигитмин. Кээде түшүнүктөрүбүз ушул жерден кагылышып кетет. Анткени ал ачык, тайманбайт, оюндагысын айтып салат. Мен айылда чоңойгон үчүн тарбия башкача. Мындай болбош керек деген нерселерим көп. Бирок ал этаптан да өттүк. Айдана эрке болчу. Мен ага башында чоң ата болуп алгам. Айылда кандай болуш керек, ата-энеге кандай келин болуш керек, эркекке кантип мамиле жасаш керек, аркы беркинин баарын үйрөттүм. Азыр сонун болуп калды. Көз тийбесин. Чыгармачылыкта күйөөсү аялынын көлөкөсүндө же аялы күйөөсүнүн көлөкөсүндө калып калат. Аваз Айдананын көлөкөсүндө калдыбы же Айдана Аваздынбы? Башка да варианты болушу мүмкүн. Түгөйлөр экөө тең салмактуулукту сактаган.
Бирибиз көлөкөдө калганда экинчибиз чыгып турабыз го. Негизи экөөбүз тең көлөкөдө калбаганга аракет кылабыз. Биз бири-бирибизди колдоп, идеяларды берип турабыз. Айдана эне болгонго чейин такыр башкача болчу. Таңкы 6-да туруп, түн жарымына чейин иштечү. Ага шоу чөйрөдө болуп аябай жакчу, ырахат алчу. Жасаган ишинен чарчачу эмес, тыпылдап эле чуркап жүрчү. Эне болгондон кийин башка Айдана болуп калды. Кызыбыздын жанынан чыккысы келбейт. Мурункудай күйүп жанып кетпейт. Барыш керек болгон жерден көп учурда баш тартып коет же бат эле барып келе калат. Бирок мен кызыгууң тарап кетпесин, элдин алдында көп бол деп жатам. Кызыңар кимге окшош? Мага, менин кичине кезиме окшош. Кел эми чыгармачылык тууралуу сүйлөшөбүз. Ырчылар той ырларына ыктап, чыгармачылык калып калгандай болду эле. Эми чыныгы чыгармачылыкка басым жасоого убакыт келдиби? Патриоттук ырларга убакыт келгендей сезилип жатат. Эл кыйналып жатса шаңдуу ыр чыгара алчудай эмессиң. Көкүрөгүң эл деп калат экен. Ошондой маанайда жүрөм. Калганын убакыт көрсөтөт. Ыктыярчылардын тобунда ырчылар көп, жакшы иштерди жасап жатышат. Арасынан саясатка келе турган ошондой өзөгү бекем адамдарды көрүп жатасыңбы? Мен Алтынай Нарбаева, Анжелика, Урмат Усенов жүрөгү менен эл үчүн күйүп бышып жардам берип жатканын көрүп жатам. Дагы көп маданият өкүлдөрү чуркап жүрүшөт. Ыраазы болдум. Ушул адамдар барам десе, чын дилден колдоп бермекмин. Өзүңдү бул жакка кошпойсуңбу? Жок, мен эч качан саясатка кызыккан эмесмин. Ырчы катары эле өз ишимди кылып жүрө бергим келет. Бирок жаран катары бийликтин мүчүлүштүктөрүн, элди оор абалда калтырып салышканын көрүп нааразы болуп турам. Жеке эле ырчылар эмес, сиз айткандай өзөгү бекем, эл үчүн иш кыла турган кандай адам болсо да колдойт элем. Элибиз аман болсун. Маегиңе рахмат деп берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жогорудагы маалыматтар Супер KG сайтынан алынды.